Саламатсыңарбы, урматтуу окуучу достор. Кезектеги сабагыбызды улантабыз. Силер менен мен Тайыр кызы Нургүл Курманжандатка лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. Достор, силер бул сүрөттөгү көлдү көрөрүңөр менен кайсы көл экендиги көз алдыңарга келди? Кана бир саамга ойлонуп көрөлүчү. Эгер достор кимде-ким Сары Челек көлү деген болсо, анда туура таптыңар. Биздин бүгүн көтө турган темабыз Сары Челек көлү. Бүгүн сабагыбызда Сары Челек көлү тууралуу дагы тереңирээк маалымат аласыңар. Тексттерден бирөңчөй сүйлөмдөрдү табасыңар жана өз алдыңарча бирөңчөй сүйлөмдөрдү түзөсүңөр. Ошондой эле Сары Челек көлүнө барып калсаңар, ал жерде таза сактоого аракеттенесиңер. Бекеринен ушундай керемет көлдө кыргыздын залкар акындарынын бири Байдылда Сарнагоев төмөндөгүдөй ырды жазып эскербесе керек. Атканда тоодон кашкатаң, артыкча сонун байкасаң, көл болбой эгер кыз болсоң, көз тиймек экен капкачан. Десе Ысак Барпиев, турагың сенин аскаташ, ак мөңгү толсо кашка баш, атактуу Сочи Кырымга мен муну алмашпаймын башма баш деп, Сочиге, Кырымга тең келтире сүрөттөп жана ушул жерлерден дагы кооздугу менен айырмаланарын дагы бир ирет окурмандага баса белгилеп жатат. Достор, силер буга чейин Сары Челек көлү кантип пайда болгон, Сары Челек коругу жөнүндө эмне билесиңер, коруктун негизги максаты эмнеде? Мына ушул суроолордун үстүндө ойлонуп көрдүңөр беле? Келгиле анда ушул суроого бардыгыбыз биргеликте жооп таап көрөлү. Ушундай керемет көл эмне үчүн Сары Челек деп аталып калды экен? Баарыңар кызыгып жатсаңар керек. Сары Челек көлү тууралуу түрдүү уламыштар айтылып жатат. Ошол уламыштардын биринде бул көлдүн айланасына сары бал челектер коюлганынан улам Сары Челек деп калган деп эскеришет. Ал эми жазуучу Абдымомун Калбаевдин түшүндүрмөсү боюнча көлдө кайсы бир кылымдарда дулдул ат жашаган экен. Дулдул суудан чыгаарда көл айланасы буркан-шаркан түшүп, бурганак болчу экен. Ошол дулдул азыр да көл бетине чыгагылаары айтылып келатат. Дулдулдан тукум алуу ниети менен бир киши челегине айран куюп, бээсин жетелеп көлгө барат. Тилеги ишке ашып, кулундуу болот. Ач көздүк кылып көлгө экинчи жылы барганда, кызыгып көлдүн жээгинде жатса, бурганак болуп кетип, бир убакта дулдул көлдөн чыгып, бээни кулуну менен кошо желкесинен тиштеп, сууга алып кирип кетет. Тигил киши челегин таштап качып көлдүн жээгинде Сары Челек кала берип, көлдүн жээгинде калган Сары Челек деп, Сары Челек аталып калган деп айтып калышат. Негизинен келгиле достор, Сары Челек коругу тууралуу сөз курап көрөлү. Мисалы сары, гел, ук, ыр. Силер дагы башка сөздү курап көргүлө. Бул көнүгүүдө достор, көпчектин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп, сүйлөмдөрдү толуктайбыз. Текстти окуйбуз, бирөңчөй ээге көңүл бурабыз. Пайдалануучу сөздөр тексттин ылдыйында даяр берилген. Ал эми бул жерден биринчи синонимин, антонимин, анан амонимин таап иштейсиңер. Ал эми ири, көркөм, деңгел, баалуу, дайра деген сөздөрдүн синонимин табасыңар дагы өз алдыңарча бирөңчөй сүйлөм түзөсүңөр. Мисалы, кооз деген сөздүн синоними көркөм. Жогорудагы сөздөрдүн мына ушундай синонимин таап аласыңар дагы, андан кийин бирөңчөй сүйлөмдөргө айландырасыңар. Мисалы,
Сарычелек көлүнүн жаратылышы кооз көркөм. Демек, кооз көркөм деген бул баяндооч болуп келди. Бир өңчөй баяндооч десек болот. Достор, төмөнкү сөздөрдү окуп, эске сактап калгыла. Мисалы, ири, чарчы чакырым, бийиктик, тоо көчкү, тосмо, бөгөлүшү, деңиз деңгээли, дайра, өрөөн, токой чарбасы, булактар, кайдыгер. Эгер бул сөздөргө түшүнбөй кала турган болсоңор, анда силер сөздүктөрдү карап, бул сөздөрдүн маанисин дагы тереңирээк түшүнгөнгө аракет жасагыла. Келгиле достор, биз эми ойлон тап оюнун ойноп көрөлү. Биринчи суроо. Сарычелек коругу канчанчы жылы уюшулган? Бир саамга ойлонобуз. Эгер кимде ким 1959 жыл деген болсо, туура таптыңар. Экинчи суроо. Сарычелек Көпчекиттин ордуна 3 көлдүн атын жазабыз. Демек, 3 көлдүн атын жазуу менен биз бир өңчөй сүйлөм түзөбүз. Мисалы, Сарычелек көлү эң көркөм жер болуп эсептелет. Жооп: Ысык көл, Чатыр көл, Соң көл. Үчүнчү суроо. Сарычелек Кыргызстандагы көлдөрдүн ичинен тереңдиги боюнча канчанчы орунда турат? Бир саамга ойлонобуз. Жооп: экинчи орунда. Туура, биринчи орунда тереңдиги боюнча Ысык көл турат. Андан кийин Сарычелек. Төртүнчү суроого кайтып барабыз. Көл дайра өрөөнүнөн тоо, Көпчекит бөгөлүшүнөн пайда болгон. Сүйлөмдөн бир өңчөй сөздөр менен толуктайбыз. Жооп: Көл дайра өрөөнүнөн тоо көчкүлөрдүн, тосмолордун бөгөлүшүнөн пайда болгон. Мына ошентип, ойлон тап оюну дагы соңуна келип жетти. Үй тапшырма достор. Жогоруда эске сактап калчу сөздөрдөн каалаган 5 сөздү алып, анын синонимдерин таап, бир өңчөй мүчөлүү сүйлөмдөрдү түзүп келебиз.